Партиялык тизме бир мандаттуу округ жана преференциалдык добуш берүү. Жакынкы парламенттик шайлоодо депутаттар аралаш система боюнча тандалышат. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентте 3 окууда тең колдоо тапты. Добуш берүүдөгү жаңы тартиптерден чаташып калбаш үчүн биз мыйзам долбоорун болушунча жалпак тил менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Алгач биз тарыхка бир аз көз чаптырып кетсек, 2005-жылы депутаттар парламентке бир мандаттуу округдардан тандалып келишкен. Партиялык тизме менен шайлоо 2007-жылы киргизилген. 2010-жылы Кыргызстан парламенттик жана президенттик аралаш башкаруу формасына өткөн. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстан кайрадан президенттик башкарууга өтүп, конституция кайрадан бычылып, парламенттеги депутаттардын саны 120дан 90го чейин кыскартылган. Эми болсо дал ошол 90 депутатты шайлоо укмасы боюнча конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 3 окуудан тең бекитип беришти. Эми мындай да аксакал. Сиз бизге жакшы нерселерди кылып берсеңиз, биз да сизге жакшы нерселерди кылып беребиз. Документке ылайык парламенттин 90 депутатынын 54-тү партиялык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу округдан шайланат. Депутаттыкка талапкерлер бирдиктүү округдан же бир мандаттуу округдан чыга алышат. Алар талапкерлигин партия аркылуу же шайлоочулардын чогулушу менен бир мандаттуу округдан көрсөтө алышат. Бир мандаттуу округ боюнча саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер бир эле убакта бирдиктүү округ боюнча саясий партия көрсөткөн талапкерлердин тизмесинде тура албайт. 54 депутат бирдиктүү шайлоо округу боюнча партиялык тизме аркылуу тандалышат. Шайлоочу алгач бюллетенде өзүнө жаккан партияны тандап, андан соң тизмедеги талапкердин бирөөсүнө преференциалдык добуш бере алат. Тактап айтканда, бир гана партияны эмес, ал партиядан жогорку кеңеште кимди көргүңүз келет, ошону кошо белгилейсиз. Партиялык система боюнча саясий партия шайлоодо 5% босого чегинен өтүшү керек. Партиялык тизме аркылуу аттанган депутаттардын аты саясий партиянын съездинде аныкталат. Мен эмнеге кетишим керек? Базарбек, мен эмнеге кетишим керек бияктан? Мен баарыңардан чогултпадым беле. Туурабы? Партиянын башында мен силерди чогултпадым беле, баарыңарды бирден. 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система боюнча шайланат. Мажоритардык система боюнча ар бир округда 100 миңдей шайлоочу болот. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер бир мандаттуу округдан өзүн өзү көрсөткүсү келсе, кайсы бир округдан талапкер катары чыгуу ниетин билдирген арыз менен аймактык шайлоо комиссиясына кайрылат. Бирок бул жетишсиз. 100дөн кем эмес шайлоочу келген жыйында катышуучуларынын жарымынан көбү талапкерликти колдошу керек. Бул фактыны аймактык шайлоо комиссиясы текшерет. Бир мандаттуу округда добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын салыштырмалуу көпчүлүк добушун алган талапкер шайланган болуп эсептелет. Бир мандаттуу округ болгондо Нарын облусундагы 3 райондон бир эле депутат болот. Эл 20га бөлүнөт. Эң көп алганы 8-10 миң эле добуш алат. Ондон ашык улуттук азчылыктын өкүлдөрү жашаган шайлоо тилкелери бар. Ал жакта эл 2ге бөлүнөт. Мажоритардык пропорционалдык система кичи мекенинде колдоосу чоң. Төбөсү көрүнгөн саясатчылардын парламентке өтүшүнө өбөлгө түзөт. Мисалга партиялык система менен партиясын жогорку кеңешке өткөрө албай жүргөндөр бүтүндөй партия эмес, жеке өзү үчүн таймашат. Мындан улам адистердин баамында финансысы жана шайлоочусу көп талапкерлер үчүн партиялардын арасында күрөш башталат. Жерлерде добуш алып бере алчу аймактык лидерлердин баасы өсөт. Алардын көбү партиялар менен байланышпай бир мандаттуу округдан келүүгө аракет кылышат. Мурдагы баш мыйзам менен бир партия парламентте 120 орун болсо, 65тен ашык мандат ала алчу эмес. Бул мыйзам менен андай чектөөлөр алыныптыр. Бир эле партия керек болсо 55 мандатты алса болот. Саясий кызматтагы адам депутаттыкка талапкерлигин көрсөтө албайт. Болбосо ээлеген кызматынан кетиши керек. Мурдагыдай шайлоо маалында ишинен убактылуу кетип, шайлоого катышып, өтүп кетсе депутат, өтпөй калса кайра мурунку кызматына барып иштей турган мүмкүнчүлүктөр алынып салынды. Бул норма атка минерлердин административдик ресурстарды өз кызыкчылыгына пайдалануусуна бөгөт коёр айтылат. Биздин Кыргыз Айкөл Ленинчил партиясына Кайра партиясына добуш бериңиздер туугандар. Булар дайым жалган айтат. Бизге ишенгиле, буларга ишенбеңер, туугандар.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана жаштарга карата квоталар сакталып калды. Эркек талапкерлер 70%дан ашпаса кажет. Талапкерлердин 15%дан кем эмеси 35 жашка чейин, дагы 15% ар кандай этностордон, кеминде 2 талапкер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардан болуусу абзел. Ар бир топтон кеминде 3төн жаран партиялык тизмектин алдыңкы 25 сабына илиниши шарт. Аялдардын квотасы 30% деп бычылды. Аманкул Токтомамбетов аттуу депутат ар бир 4-үнчү депутат аял болсун деген демилгени көтөрүп колдоо тапты. Ага ылайык айымдардын квотасы мурун ар бир 3-үнчү позицияда болсо, эми 4-үнчү болуп жылып калды. Мисалга, эгер мурун 120 депутаттын 30%-ын айымдар түзсө, эми болсо болгону 25%-ды түзүп калат. Анын үстүнө 90 депутаттын ичинен эмес, анткени квота бир мандаттуу орундарга талап кылынбайт. Ал жактан айым менен мырзалар бирдей чыкса болот. Айымдардын квотасы бир гана парламентке өткөн саясий партиялардан талап кылынат. Эгер буга чейин 120 депутаттын ичинен парламентте кеминде 36 айым отурса, эми болсо партиялык тизме менен келген 54 депутаттын ичинен болгону 13 айым депутат болуп шайлана алат. Мен действительно сыйлайм аял затын. Ар бир экинчини аял заты кылсак, анда парламент болбой эле кыз бурак ансамбль болуп калат да бияк. Аялдар үчүн 30%дык квота БШКдагы талапкерлердин тизмесин каттоодо гана эмес, мандаттарды бөлүштүрүүдө дагы сакталышы шарт. Ошондой эле этностук азчылыктардын, жаштардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча дагы квота сакталышы абзел. Эгерде партия жана талапкерлер шайлоо мыйзамын бузганы аныкталса, шайлоодон четтетилишет жана кийинки шайлоого катыша алышпайт. Кечиримди менден эмес, жана 10 000 кишиден сура. Сага ишенген ата-энеңден сура. Кечирип койгула. Эгерде кандайдыр бир себептер менен бир мандаттуу депутат ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотсо, анда 2 айдын ичинде жаңы шайлоо өткөрүлөт. Бирок бул парламенттин мөөнөтүнүн бүтөөрүнө 1 жыл калганда гана иштейт. Эгерде андан аз мөөнөт калса, анда жаңы шайлоо өткөрүлбөйт. Партиялар үчүн шайлоо күрөөсү 1 миллион сомду түзөт. Ал эми бир мандаттуу округтан чыккандар үчүн 100 000 сом. Бир мандаттуу округтан талапкерлигин көрсөткөндөр шайлоочулардын добушунун 5%дан кемин алса, акчасын, тагыраагы шайлоо күрөөсүн кайтарып ала албайт. Ал эми саясий партиялар добуштардын 1%дан кемин алган учурда күрөөсү күйүп кетет. Эгер талапкерди партиялардын тизмесин каттоо жокко чыгарылса же добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп табылса да, шайлоо күрөөсү кайтарылбайт. Біз мұны елге таратабыз да, алар бізге ақша төлеп береді. Елге таратсаң, неме қатып жүресің бе? Мұным, мен мұны бәрі. Досым мен. Мен мұны қатып жүрем. Ушun бары биздики. Ооба биздики. Кварталдык үй комитеттеринин башчылары үгүт иштерин жүргүзө албайт. Мектеп, бала бакча, мечиттердин жанында шайлоого байланыштуу иш-чараларды уюштуруп, үгүт материалдарын таратууга тыюу салынган. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетенде саясий партиялардын аталыштары көрсөтүлөт. Бир мандаттуу шайлоо округунда болсо бюллетенде талапкерлердин аты жөнү, туулган күнү жазылат. Өзүнүн шайлоо тилкесинде шайлоочу дароо 2 шайлоо системасы боюнча добуш берет. Шайлоочу 2 шайлоо бюллетенин алып, бирдиктүү округ жана бир мандаттуу округ боюнча добушун бере алат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун жеткиликтүү талдап бере алсам, бул видео менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Көрүшкөнчө.